келип жатат, суук түшүп атат. Адамдын иммунитети күн тийбегенде түшүп баштайт, уже сууктачы. Биз күндүн энергиясынан көп уктаганда, жаш тамактанганда биздин иммунитетибиз жана башка жаш тамактанганда биздин иммунитетибиз көтөрүлөт. Азыр эми биздин иммунитетибиз түшүп баштады, кыш келип баштады, анан кытайский немелерди аласыңар, аптекага жүгүрөсүңөр. Эми бул деле жакшы вариант, бул деле өзүңөргө неме, бирок боор табигый нерселерди пайдалансаңар, мен жеке өзүм оюм табигый нерселерди пайдаланамын. Колумда азыр ит мурун бар. Ит мурун дарыга дагы бышкан эмес, эч нерсеге бышкан эмес. Ушул эми дарылар айтып атпайбы, кээ бир фармацевттер өздөрү эле айтат боорго зыян депчи. Анан ушул табигый неменин бул тамак дагы, витамин дагы да. Азыр мен буну кече суу куюп койгом, кечинде. Ошондой эле ичип алабыз. Эми үстүнө ысык суу куюп туруп, анан жаап коюш керек. Аны жаппаса, витаминдери үстүнө чыгып кетиши мүмкүн, жакшы болбой калат, жакшы чыкпай калат да. Анан буну кечке бир жылдай ичпейсиңер, эмеси түгөп калат. 2-3 жолу же болбосо 5 жолу ичсеңер болот, өзүңөргө жараша да. Анан кийин калып кеткен болсо, бул да варенье сыяктуу ачып кетет ошол жерде. Анан кийин буну ичип бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө мындай нерсе бар, билесиңер. Аласыңар сразу эле, алып туруп эле оозуңар чайкап, мына менен жуушуңар керек. Себеби дегенде бул мында неме бар. Бул витамин С көп, мында башка дагы немелер, заттар бар. Ал зыян эмес, бирок тиштин эмалына зыян келтирет. Ошон үчүн сразу жуушуңар керек. Ошон үчүн мен эртең менен, анан кечинде буну ичемин. Же болбосо түштө деле ичсеңер болот. Гав койсомбу же эмне койсом деп аткан болсоңуз, сүрөт тартып койсоңуз болот. Сизге сүрөт тартып берет, гипстен тартып беришет. Каалаган сүрөтүңүздү көргөзсөңүз ошолорду тартып, сонун кылып гипстен 3D